баягы мыйзам өзгөртүү кризи боюнчачы. Бардын эсинде болсо керек, ошол 12-синде 50-60 адам кол койдуруп кайрылуу жасаганбыз. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетке. Анан депутат Бекешев Дастан Далабаевдин өзүнүн колуна бергенбиз ушу кайрылуунучу. Эми бул кайрылуу эмне жөнүндө эле? Бул кайрылуу 25 парак көлөмүндө кайрылуунун максаты Кыргыз Республикасынын экономикалык туруктуулугуна, мыйзамдуулугуна байланыштуу маанилүү маселелерди коомчулуктун көңүлүнө жеткирүү зарыл деп эсептегенбиз. Бюджеттик саясаттагы негизги көйгөйлөрдүн бири бюджеттик кодекстин принциптерин, анын ичинде бюджеттин толуктуулугу, кирешелердин өздүк болушу, натыйжалуулук жана ыраттуулук принциптерин сакталбай жатышы. 2025 жылдын бюджети расмий түрдө 26 миллиард сом профицит катары бекитилгени менен бюджет кодексинин 27 беренесинин 1 бөлүгүн жана 6 берененин бөлүмдөрүнүн эрежелерине ылайык реалдуу 94 миллиард сом болот. Бул бюджетти түзүүдөгү методологиясы жооптуу адамдардын түшүнбөндүгүнүн же манипуляциянын бир белгиси. Анда жылда 100 миллиарддан ашык баягы жаңа акчалардын эмиссиясы, карыздардын өсүшү бул каяка кетип атат да. Бул эми бир тарабы. Экинчи мыйзамдуулук, мыйзамдын үстөмдүүлүгү. Укук мамлекеттик жана демократиянын негизи Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык мыйзам чыгаруу бийлиги жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңештер тарабынан жүзөгө ашырылат. Мыйзамдын үстөмдүгүн президент, өкмөт жана мамлекеттик органдардын макулдашылган иш-аракеттери аркылуу камсыздайт. Бирок учурда өлкөдө мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамдарды так аткаруусунун жетишсиздиги өтө коркунучтуу абалда. Муну бардыңар билесиңер да. Бир гана ушуну тарыхта Сталин гана баягы мыйзамдын аткаруулугун, мыйзам бузган же мыйзамдуу иш-аракетти баягы мамлекеттик органдарсыз мыйзамдар иштебейт, иштеши мүмкүн эмес. Значит, мыйзамдардын иштешине биринчи очередь ошо мамлекеттик органдар. Ошо мамлекеттик органдардын координациясы аркылуу биздин конституцияда ошого президент жооп берет да. Эң үстүндөчү. Мыйзамдын үстөмдүүлүгүн камсыздаган бул президент. Баягы конституциянын гарантия деп атпайбызбы? Бирок ошо бир гана мындай нерсени Сталин түзгөн экен да. Баягы мамлекеттик органдар аркылуу эгер иштебесе булар, мыйзам иштебешин билип, өтө чөткү контролун башынан аягына чейин ким бузган болсо аеосуз өлүм жазасына чейин тартылган да. Бул бир жагынан баягы мамлекеттик органдардын тазаланышына алып келген да, фильтр. Бизде азыр мына тергөөчү биринчи инстанцияда райондо болобу бузулган болсо ошол жогорку кеңеш президентке келип мына Сулайман эле примеринде 15 жыл айланса да жыйынтык жок да. Значит, бизде мамлекеттик органдарды баягы инстанция боюнча баягы тазаланышы, фильтрация жок да. Ошол 30 жыл мурун иштеген, кээ бирлер 30 жыл иштеп кетип атат мамлекеттик бийликте органдачы. Бир маселе чечпей эле кетип атат да. Мына жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө. Анан эми бул мыйзамдар иштебесе мамлекет бакубат болбойт жана ийгиликсиз болуп эсептелет. Жогорку кеңештин бюджеттик саясатты кайра карап чыгууну, мыйзамдуулукту камсыздоону жана мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин күчөтүшүн сураганбыз. Биз сурап атабыз да. Бүт фактылар мененчи. Экономикалык туруктуулук жана өлкөнүн өнүгүшү үчүн ачык, айкын жана натыйжалуу чараларды кабыл алууну жана комиссия түзүп, кайрылууну кайрадан терең талдоо менен иш-чаралар кабыл алынуусун сураганбыз. Кайрылуунун эми биз укуктук негиздери. Биз Кыргыз Республикасы Конституциясынын 80 беренесинин 1 бөлүгүнүн 3 пунктуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгынын статусу жөнүндө мыйзамдын 16 беренесине таянып, төмөнкү мыйзам бузууларга жана мамлекеттик башкаруудагы натыйжасыз иштерге байланыштуу расмий чечмелер жана мыйзамдуу реакция талап кылганбыз. Эми конституция боюнча 80 берене жогорку кеңеш бүт мыйзамды иштеп чыгат, мыйзамды бекитет, мыйзамды кабыл алат, бекитет.
мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Анан ошо мыйзам боюнча кайрылуу болгондо баягы жөрөмөлөп берет да. Биз эми айтып атабыз да, бул мыйзам мындай иштесе ушундай болуш керек. Эгер андай болбосо булар жөрөмөлдөп бериш керек. Жок, мындай, андай, мындай депчи. Биз ошону сураганбыз да. Расмий чечмелеп беришиңизди суранабыз депчи. Эмне үчүн мындай депчи. Эми азыр дагы кайрылып атабыз. Азыр кайрылганда эми экинчи жолу да. Кайрылуу биринчиден претензиябыз да. Биздин кайрылуунун мыйзамсыз жөнөтүлүшү. 24-жылдын 12 декабрында депутаттар Мажитова, жанагы Шарапат, Эрбаев, бул жанагы сүйүнүп атасың, ошо комитетинде депутат. Ханжеза жана Бекешев аркылуу Жогорку Кеңештин тийиштүү комитеттерине тапшырылган кайрылуулар компетенттүү эмес органдарга, булар өзү чече турганды чечпей турган органдарга жөнөтүп атат. Президенттин аппаратына, финанс министрлигине, улуттук банкка жөнөтүлгөн. Бул кайрылуулардын мыйзам боюнча тийиштүү тармактар комитеттер тарабынан каралбай, өз маңызын жоготуп атат. Биздин кайрылуунун маңызын жоготуп атат да. Жогорку Кеңештин өз функциясын так аткарып алгандыгынын белгиси болуп эсептелет. Туруп турсачы. Тынчыгылачы. Махабат тынчыт. Тынчыт. Биринчи татышы болду да. Экинчи, мыйзамдардын аткарылбай жатканы. Конституциялык жана тармактуу мыйзамдар көптөгөн жоболору реалдуу турмушта иштебей жатат. Бардыгын көбөсүн. Конституциялык жана тармактуу мыйзамдардын көптөгөн жоболору реалдуу турмушта иштебей, айрыкча мамлекеттин бюджетинин негизсиз натыйжасыз түзүлүшү, социалдык багыттагы программалардын артта калуусу, билим берүү, саламаттык сактоо, инфраструктуралар, коррупцияга каршы күрөштүн жетишсиздиги, парламенттин көзөмөлүнүн жоктугу. Азыр парламент эч кандай көзөмөл кылбайт, мына катты берсе кайрап атпайбы. Значит, мүмкүнчүлүгү жок да. Тиешелүү кайрылуулар тиешелүү комитеттер тарабынан каралбай, депутаттар тарабынан коомдук маселелер боюнча отчеттуулук камсыздалбай жатканы Конституциянын экинчи берени ушундай жазылган да, бийликтин булагы эл депчи. Жана 80-чи беренелери каршы келет. Экономикалык сунуштардын эске алынбай жатышы. Биз тараптан биз мамлекеттин экономикалык саясатына, биз мамлекеттин акча саясатына, банктардын системасына, мамлекеттин бюджети туура эмес түзүлүп атканын кайрылып атабыз. Бул элдин тагдыры да, мамлекеттин бюджети, бул банктык системанын иштебеши, бул элдин тагдыры. Элди бар кыла тургандагы маселе ушул, жок кыла турган маселе ушул да. Бирок бүгүнкү күндө жок кылып атат да. Ошол үчүн кайрылганбыз да. Коррупциялык кызыкчылардын мыйзамдар аркылуу корголушу. Бүт эл органдар коррупцияны колдоп атпайбы? Сот деле ошолор колдоп атат, башка эч нерсе мындай эме кылбайчы. Конкреттүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр аркылуу жоопкерчиликти жеңилдетүү, коррупциялык схемаларды сактап калуу аракеттер байкалууда. Бул көрүнүш Конституциянын 16-23 беренелер адам укуктарына жана мыйзам алдындагы теңдик принциптерине каршы келет. Эми азыр дагы талап коюп атабыз да. Кыргыз Республикасынын жарандары төмөндөгүдөй расмий түрдө талап кылабыз. Кайрылууда көрсөтүлгөн маселелерди Жогорку Кеңештин тиешелүү комитеттери тарабынан расмий териштирүү жана жыйынтыгы боюнча ачык коомдук отчет берүү. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында иштебей жаткан нормаларга расмий чечмелөө берүү, анын ичинде бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүүдө артыкчылык тармактар, социалдык саясатты ишке ашыруу боюнча мыйзамдардын натыйжалуулугу, СБДС дейт, жанагы электронный эмечи, баягы цифровой акчага өтүш, санарип валютаны ишке ашыруу маселеси боюнча коомдук жана парламенттик деңгээлде угууларды өткөрүү. Жогорку Кеңештин депутаттарынын коом алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү, депутаттардын жоопкерчилигин күчөтүү жана парламенттик көзөмөл механизмин күчөтүү. Конституцияга каршы келген адам укуктарына зыян келтирген мыйзам долбоорлорун токтотуу жана кайра көрүү. Бул дегеним, биз ошол мыйзамды өзгөртүү, баягы 15% дегенди 63 мыйзамга өзгөртүү киргиздик да, туурабы? Ал 63 алынып салыш керек эле. Жок да ал мыйзамчы, жок. 15 дегенди жөнүнө кошуп койгон, 163. Ошол 15-ин эсебинен азыр бизде проценттер 20-30 болуп жүрөт да.
Бул абсолютно элге каршы. Ошондо депутаттар түшүнбөй, 1 жыл жүрүп, биз депутаттарга жеткирип түшүндүрө алган жокпуз. Акырында булар документ кабыл алды. Эми бул банкалар жабылып калат да, булардын процентин сразу төмөндөтүп койсок. Ошон үчүн биз азырынча банктарга 3% калтырайлык, анан жанагы кредитный союздорго 7% калтырайлык деп баягы эмесин чыгар, кол коюлган менде документи да бар. Бул эми бул депутаттардын эң бир мындай сапатсыздыгын көрсөтөт да. Эми депутаттар эмне келди? Өзү мындай алганда эми биздин ушу кайрылууга негиздер да, юридикалык негиздер. Биз Кыргыз Республикасынын конституциясы 2-16, 23, 80 берелерге таянып атабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам 16 берене, Кыргыз Республикасы регламенти жөнүндө мыйзам, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам. Эми жыйынтыгын күтөбүз, 15 күндө жооп бериш керек. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана элдин талабы боюнча Жогорку Кеңеш мыйзам чыгаруу гана эмес, көзөмөлдөөчү жана жооптуу орган. Кайрылууда көтөрүлгөн маселелер мамлекеттин тагдырына түздөн-түз тиешелүү болгондуктан, тиешелүү органдардан так, мыйзамдуу, расмий чечмелүүлөрдү жана конкреттүү аракеттерди талап кылабыз. 15 календардык күн ичинде жооп беришин күтөбүз. Эң туура. Бул эми кайрылуу. Эми ушул кайрылуу каяктан чыкты да? Биз баягы эме деп атпайбызбы? Кайрылуу, Жогорку Кеңешке кайрылуу негизги маңызы өлкөдөгү башкаруунун натыйжасыздыгы, анан мыйзамдардын иштебеши. Бул баягы Кыргызстанда 96-23 жылдар аралыгында мамлекеттик башкаруунун сапатынын 6 көрсөткүчү боюнча таблица рейтинг берилген. Бул Дүйнөлүк банк Governance Matters деп коет. Бул эми бардык эмеде бар да. Бүт дүйнө ушул рейтингге эме кылат. Мамлекет кайсыл акыбалда дейчи. Значит, будан өзүң көрүп турат да, баягы күзгү сыяктуучу. А биздикилер эмне үчүн көрбөйт, мен түшүнбөйм да. Биринчи, калктын пикири подотчеттуулук. 96-13 жылдар орточо 30-33 болуп тур. 100 балдын ордуна 30-33. Бул деген -2 да. -2 деген балл да, бая 5 балл алсак. 20-жылы 28-99 болуп атат, 28-43. Бул жылдан жылга төмөндөп атат. А бул кээ бир мамлекеттер 90-100гө чыккан да, бая алдыңкы мамлекеттердечи. Бул багыты төмөндөп жатат, төмөндөп кетип атат. Экинчи, саясий туруктуулук, зомбулуктун жоктугу. Эми мамлекет иштебегенден зордук, зомбулук бүт бар да, эми укуңар таппай жүрбөйсүңөр 15-100 жыллап. Бул 19-43, 96-13 жыл, 100'ün ордуна. 20-жылы 28-77, 23-26-54. Бул эми кичине эмек, все равно бирок бул терс динамика да. Терс. Бул эми -1, +1 деген терс динамика да. Почти жок да. Жок да. Анан 3-өкмөттүн натыйжалуулугу. Мына кыйкырып атабыз 96-13, орточо 28-71, 100 балдын ордуна. Бул 1 да, единица. 20-жыл 17-45, 23-нде 18-87. Бул утур жоголуп атат. Бизден бийликтин натыйжалуулугу жок. Мыйзам чыгаруунун сапаты 4-чү, как раз мына Жогорку Кеңешке 41-63 экен, 96-13-дечи. 20-жылы 28-77, 23-29-20 төмөндөп кетип атат. Бизден мыйзамсыздык бара-бара күч алып атат. Мыйзамдын үстөмдүүлүгү, как раз жана президентке тиешелүү нерсе. 12-80, 90, бизде вообще эле мыйзамдын үстөмдүүлүгү болуп атыр да. 96-13. А 20-жыл 12-74, 23-12-74. Өзгөртүүсүз, төмөн, өтө кооптуу абалда деген да. Эми жемкорлукка көзөмөл 11-48, 20-жылы 10-38, 23-11-32. Бул деген эми 100 балдын ордуна бизде значит 10% иштеп атат, результат бар экен да. Бул эми жок да. Мындай орточо алганда 96-23 дүйнөлүк стандартка салыштырмалуу 5 балдык система алганда биз 1-эле класста келе атабыз. 34 жыл болду деп атабыз. 1-класстан 2-класска көчкөн жокпуз да. Эми билесиңер да, өнүгүү чүт эми аз-маз өнүгүү 3 алсаң, алга орто деп турган класстан класска көчүрө берет, эптеп-септеп анан бүтүп аласың. Биз ошо эптеп-септемеге жеткен жокпуз да.
Бұл эме экинчиси, коррупциянын кабыл индекси Транс Интернационал деген бар, тоже рейтинг агентство. 23 жылы 26 ұпай алған екенбіз, 180 мамлекеттің ішіне 141 орынды алғанбыз. 24 жылы 25 ұпай, 146 орын. Қайра төмен кетіп отабыз. Мәнісі, Қырғызстанның коррупцияға қарсы күресу шаралары натыйжа бербей жатады. Бұл инвесторлардың келіші, елдің жашоосу жана мамлекеттің мыйзамдуулугуна болгон ишенимди төмөндөтөт. Азыр мыйзам ишенген бу жерде эч ким жок, туурабы? Айрыкча биздин коомдогулар. Эми кайсы мыйзамдар эме болуп? Кыргыз Республикасы Конституциясынын дагы бир мыйзам иштеп айтканда, ушуну жакшы эме кылып алгыла. Кыргыз Республикасы Конституциясынын 2-6 бөлүгү бар да. Мыйзам менен тыюу салынган каржылык, администрациялык жана башка ресурстарды пайдалануу менен шайлоочулардын эркин шайлоосуна таасир этүүгө тыюу салынат. Шайлоочулардын эркин добуш берүүсүн жана эркиндигин камсыздаш керек. Бар нерсе шайлоодон чыгып атпайбы? Бизде көрүп атасыңар, шайлоо только баягындай өтүп атат, агыз ызы чуу башкача. А эми 66 берени 3-бөлүктө турат. Президент адам укуктарынын кепили болуш керек. Значит, ушул 2-берен 6 бөлүк президент кепил болуш керек да. Эгер президент кепил болуп ушул мыйзам аткарылса, бизде шайлоолор нормально, мына эми жакында да шайлоо келет. Баары эле нормальный болмок да. Биз именно ушул жерден кетип атабыз да. Мына азыр депутаттарды каяктан шайланып алды? Ар кыл жолдор менен баягы партийный список андай мындай даже аттарын көрсөтпөй келип туруп шайланып алды. Кай жерден кимден кандай добуш алганын билбейт, туурабы? Бизде значит только ушул мыйзамдар аткарылганда, президент ушунун бардыгын жоопкерчилигин алганда гана бизде оңолот да, нормальный шайлоо өткөрөбүз да. Бизде шайлоо жакын деле жанагы шайлоо эрежелерин өзгөртмөй, андай мындай эптеп ушу мурункулар калыш керек да. Бүгүнкү күндө биздеги 700 депутат, мына мен дагы айтам, эч кандай жоопкерчилик болгон жок да. Мамлекетти кыйраткан ушулар жооп бериш керек. Мыйзам боюнча, конституция боюнчачы. Себеби булар жакшы эле мыйзамдарды, эрежелерди кабыл алып, ошонун аткарылышын көзөмөлдөп, ушу мыйзам үчүн күйгөндө мынчалык акыбалга келбейт элек. Ошон үчүн депутат шайлаганда эме кылыш керек да. Та эмне үчүн, эмне себептен 34 жылдан бери дагы жакшы натыйжа жок. Маселелердин башкы булагы коом, бюджет жана акча кредит саясаты эмне экенин түшүнбөйт. Түшүндүргөн да эч ким жок. Коомчулук катышпай өттү болгон натыйжасы реформалар. Реформалар ким катышты эми? Реформаны коюп эле өткөрүшүп атат да. Элди кызыктырбаган сандар менен жүргүзүлүп жаткан саясат. Бул башкаруунун жогорку деңгээлдеги формализмдин белгиси. Бюджет элдин кызыкчылыгына эмес, көбүнчө тар топтун кызыкчылыгына багытталган. Акча кредит саясаты инфляцияны эч качан токтото алган жок. Депутаттар жана өкмөттүн деңгээли билимсиз, жоопкерсиз кадрлар чечим алып ушул деми эч кандай чечим кабыл албай, атайын кайрылып карап, ошону комитетке коюп алып чыгып элге чыгарганын ордуна бир тиешеси жок эле эмелерге жөнөтүп коюп отурушат. Отписка кылып. Бул баягы алы министрликте иштегенге окшош да, баягы каткесалы төмөнкү өзүнүн эмесин отписка кылып койгондой да. Жалаң отписка. Азыр эми даже отписка да келбей калды. Даже отписка да болбой калды. Ана мен айтып атам, мына жогорку кеңешке биз 4-3 комитетке бир депутатка кайрылуу. Ушул катта 22-жылы мен жогорку кеңеш анда Зулушев эле генеральный прокурор. Зулушевга кайрылгам ушул эле маселелер боюнчачы. Ана мен аягында жазганмын. Мен эми билем да, генеральный прокуратура бул катка жооп бере албайсыңар депчи. Себеби биз бүт статья эмелер менен жаздык. Силерде ушундай, силерде мындай кадр жок депчи. Чындап эле жок экен да. Ушул малга чейин жооп келген жок. Мына 3 жыл, 4 жыл болуп калды. Эмне кылуу керек? Мамлекеттик башкарууну реформалоо. Меритократиялык кадр саясаты, билимдүү, тажрыйбалуу адамдарды алып келүү. Электрондуу башкарууну күчөтүү. Коррупцияга каршы чыныгы күрөш. Байлык декларациясын текшерүү, коррупциялык иштерди үчүн жоопкерчиликти күчөтүү. Финансылык сабаттуулукту көтөрүү, бюджеттик инфляция, акча саясаттарын тууралуу элге түшүндүрүү. Эл депутаттардан отчет талап кылууну үйрөтүш керек. Отчет берсин да, эмне кылды? Конституциялык баалуулуктарды коргоо, жаранды активдүүлүк, массалык үн катуу, байкоо салуу, шайлоого катышуу, көз карандысыз сот системасын түзүлүү.
идеологиялык жактан жаралуу мекенчилдик, адилеттик жана жоопкерчилик идеяларды коомго сиңирүү. Кыргызстан тарыгыбай, келечеги бар өлкө. Бирок бул келечек элдин активдүүлүгүнө, тазалыкка жана чынчыл мамлекеттик башкарууга жараша болот. Бүгүнкү көйгөйлөрдү жашырбай айтып, эл менен чогуу иш кылбасак, дагы 34 жыл өткөндөн кийин дагы ушул эле суроолорду кайра кайталайбыз. Биз ушул суроолорду мына ыргылай, сен баягы укук коргоо уюмдарынын эң активдүүсүсүң да. Мына сен ошо бир эле маселени азырга чейин колдоп келатасың да. Мына сен коомдук бирикмең түзүлгөндө 25 жылда болуп атат жакында. 25 жылда бир эле маселени козгоп атасың. Дагы эле аягы көрүнгөн жок да. Ушундай деп бул биринчи эмес, баягы кайрылуубуздун негизги мааниси да. Эми экинчи бунун ичинде айтып атпайбызбы, бюджет туура эмес түзүлөт, андай мындай деп. Эми бюджет тартыгы дефицит боюнча расмий маалыматтар 25-жылы бюджеттин 20 миллиард, 26 миллиард сом профицит катары көрсөтүлүшүлүү. Булар айтып атпайбы, 25-жылга бюджетти бекиттик, 26 миллиард профицит. Профицит деген түшүнөсүңөр да. Бизде профицит деген болушу мүмкүн эмес да. Себеби профицит деген бизде элде ушунча проблема турат да. Булар айтып атат, бизде доход көп, расходторду жаап, ашып калганы 26 миллиард деп атат да. Ошол эле учурда мектептер жетишпейт, айлыктар аз, пособия жок, башка да. Булардын түшүнүгү вообще башка экен да. Ошол 26 миллиард ашчы болбосо жетпеген жактарга койбойбу да. Мына мектептерде азыр айтышып атат, баягы 4 смен окушуп атат дейт. Бир класста 50-60 бала окуп атат дейт. Булар үчүн буларга проблема эмеспи? Профицитте 26 миллиард акча бөлүнүп, каяка булар каяка жумшашын билбей коюптур да. Жок, ал профицит жок өзүчү. Бул 18-чи берене бюджеттик кодекстин 6-чы беренеси 27-чи беренеге карама каршы келет. Реалдуу эсептегенде ушулардын эле цифрасы менен 94 миллиард. Бул быйылкачы дефицит жетпейт акча. Кортунду бул бюджеттик манипуляция, чыныгы чыгашалар менен кирешелер толук көлөмдө көрсөтүлбөй жатат. Расмий профицит эсептик кагаздагы тең салмактуу. Кагазда эле да. Бирок чыгаша көп, дефицит реалдуу. Билим берүү эми ушунча бюджет көп деп атат дагы. Билим берүүгө бекитип атат да. 24-жылы жалпы 41,2 миллиард бекитиптер. Бул эми 1-11 класс. 1-11 класс бизде ошо өздөрүнүн даны 1.459.000 окуучу бар экен. Биринчи дагы 12 класс деп атпайбы? Же болбосо бул ар бир окуучуга алганда 27,16 миң сом экен да бюджет. Бул эми азбы көппү да? Бизде Сапат деген жана түрктөрдүн мектеби бар, школьный образование. Ал жерде 260 миң сом, бир жылдык контракт. Анан эми булар өздөрү билет, баягы американский сертификат анда деген эмелер бар, частный мектептер. 1,5 миллионго чейин, бир жылдык контракт. Эми 1,5 миллион 260 миң окуткан мектепте окуу болобу? Же 27 миң, значит бизде мектеп вообще жок да. Окуган бала да жок, окуткан адам да жок, жерде тарбия эптеле барып келип эле. Да? Азыр бизде айтат, баягы мамлекетти жок кылыш үчүн атом бомбасын чыгарыштын кереги жок. Билимсиздикте, саламаттык сактоонун, маданият үчөөнү жок кылып койсоң, жетерлик камсылабайчы. Значит, атом бомба таштаган. Азыркы биз ошондой эле акыбалдабыз да. Ошондой эле акыбалдабыз, же ондой эмеспи? Мамлекет почти жок болду, балдар уже бандитизм менен мектептерди бирин-бири чабып өлтүрүшүп атат. Садиктен баштап. Кичине жарым саат шартлай турчу. Бул эми карасаң ушунча маселе. Болсо эртең деле эме кыласың да. Эми ушунча болуп атат. Эми бизде ошондо силер эсиңде бар, 13-үндө мен ушул жерде айттым. Кытайдын экспортунан 284 миллиард акча түшпөй атат. Каякта акча? Силер көзөп парламенттик эмеде сулушунда айтпадымбы? Жөн эле менин ордун жабылбай токтотуп башка тема өтүп кетиңиз деп жанагы комитеттин эмеси ким эле баягы? Мага ошо башы жылтырак депутат бар го. Даниярдын. Ошол жүрөгү түшүп калды го. Айттым ошондо, Анан кийин эме жазышты. Эми ошондо өткөндө Синхуа деген агентство Кытайга
расмий визит жасады Садыр Жапаров. Ошондо агентство берип атат. Былтыр 20 миллиард эле импорт Кытайдагы. Быйыл 23 миллиард болду депчи. Аны ошондой жазып атат. Баягы бул жалпы импорттун 46-47% түзөт депчи. Ошондо бизде импорт азыр 50 миллиардка жакындап калыптыр да. Мындайда 45-46 миллиард окшойт. Ошондо 46 миллиардтан баягы 20 эндесе эле бул эми баягы импорттун салыгы деп коет, эндес 12% да. Аны акцизи бар, башка бар, бардын кошкондо бир 20-нын айланасында болуш керек да. Ошондой алганда бизде почти баягы келген товардын саны жалпы 45-50 миллиард болгон болсо 4 триллион 89 миллиард болот экен да. 4 триллион. Ошонун эмеси жанагы салыгы почти 900 миллиард болуш керек экен да. Бизде 24-чү 123 миллиард түшүптүр да. То есть 800 миллиардтай акча түшпөй атат. Эмне үчүн 800 миллиард биякта түшпөй атса, оякта мектепте жана 27 миң финансирование, айлыктар, пособие вообще балдарда вообще жок. Азыр айылдарда көрүп атасыңар, адамдар ушу пособие менен пенсияны күтүп отурат. Бир кемпир шал болсо, бир эки бала болсо, ошолордун бир 10 адам, 15 адам ошону эле күтүп отурат. Ошону дагы телевизор бар башка. Эмне үчүн андай чектөөлөр коюлат да? Буякта нал акчаны издебейликпи? Биз ушуларды издейлик деп жогорку кеңешке кайрылып атабыз. Олар баягындай мыйзамсыз эме кылып атат да. То есть растаможканын немеси суммасы мындай алганда 5-6% болуп атат. Өзү 20% кем болбош керек. Эми бул эмне себептерден деп ойлосоңор, товарлар расмий эсепке алынбаган, өлкөгө киргизилип жаткан себеп болушу мүмкүн. Жасалма декларация, ошондой эле реэкспорт деп туруп, берди акчасы төгүлүп иштелип, башка эмелер да. Анан бизге булар жана катты Минфинге бериптир. Минфин бизге жооп берип атат. Эсептеп жөн эле бизде ушу 123 миллиард түшкөн, калганы бүт льготтор депчи. Эми мыйзамда льготтор, мына салык кодексинин 7-ден 14-чү берене бар льготтор боюнча. Бу жерде жалпылык, ачык айкындуулук, бириктүүлүк, акыйкаттуулук жана натыйжалуулук, максаттуулук деген принциптер бар. Салык жеңилдиктери негиздүү жана максаттуу берилүүгө тийиш. Жана алардын натыйжалуулугу боюнча отчетторду камсыздоо зарыл. Ар бир сом бюджетке түшүрүлөт. Бу жерде жазып атат. Эгер жеңилдик берилсе, жеңилдик только инвестицияга, башкаларга берилиши мүмкүн. Бирок анын натыйжасы боюнча сөзсүз отчет болуш керек деп. Значит, биз 800 миллиардты жеңилдик берип, одан 1,5 триллион эме алышыбыз керек эле. Бизде мамлекет вообще башка болуп кетиш керек эле. Бул эми жөн эле манипуляция болуп атат да. Анан бул нерсе мурун деле болуп келген, баягы Сагинтаев деген казактын эмеси бизде жаңы Сапар Исаков болгондо границаларды жаап коюп дагы эме кылды, ызылдады го. Ошондо да ушинтип кутулуп кетишкен да. Анан экинчи инвестиция деген. Ушул 25-жылыкка кабыл алган бюджетте буларда приложениясы турат. 8-чи эме, бул интернетте бардын эле турат. Булар инвестиция деп жасаган нерселер. Булар жалпысы 44,2 миллиард экен 25-жылга. Мунун ичине кредит 28,4 миллиард, грант 13,4 миллиард. Эми мына кредитке баягы курулуштардын эмесин коюп атат да, кредитке өздөрү жазып 28,4 депчи. Карыз алып, карызды ош коюп атабыз дейт дагы, аякта 26 миллиард профицит көрсөтүп атат, Карасаңыз, шунчалык сапатсыз, шунчалык мыйзамсыз түзүлөт. Биздин өкмөттө жалаң ушу мыйзамсыз, мындай мыйзам билбегендер экен да. Өзү мындай айтат да, инвестиция бул узак мөөнөттүү, мындай сөз эле айтып атпайбы, инвестиция бул салым, вложение. Бирөө акчасын вложить этет, кийинки результатка да, кийин пайда түшкөндө башка деп. Ал эми кредит бул кайтарылуучу сумма. Грантты билесиңер, бул кайтарылган жанагы садака акча. Бул жерден дагы эме болуп атат да. Жыйынтык. Ошол жыйынтык мына ушу бюджетти мына 4 фактын эме кылдык. 4 тең ушундай только зыян да. Эме келиш керек. Экинчи өлкө акча насыя саясаты жүргүзүүдө мыйзамсыздар. Эми биз чарчап бүттүк да мамлекеттик акча саясатындачы.
Акча саясатында биринчи валюта менен берген эмечи. 307 беренде ылайганда мындай депчи. Жарандык кодекстин 35, 296, 298, 307 беренелер. Банк мыйзамдарында 8-11 улуттук банктын жобосунда бардыгында андай нерсе жок да. Анан экинчи жогорку пайыздык чендер. Негизделбеген чендер. Бүгүнкү күндө ушу банктар берген пайыздар эч кандай негизделбеген эмес. Обосновать этилген эмес да. Өзү 6-7% тегерегинде болуш керек, булар 20-30дан уруп атат да. Жөн эле эл, жөн эле күйүп атат да. Мына анан үчүнчү соттук процесстеги мыйзам нормалары менен. Ушундай мыйзамдар болсо, соттун процесси ушуларды айкындыгы ачыкка чыгарбай, кайра булар бүтүмсүз, мыйзамсыз экенин билип туруп, ошо маселелерди карабай, доо жазса эле ушу доону эптеп канааттандыруу максатында иш жүргүзүп атат жогорку сотто. Банктардын пайдасы. Вообще сот системасы биринчи инстанция, экинчи, үчүнчүсүдө. Только банктын пайдасы. Банк доо жаздыбы, ал анын доосу аткарылыш керек. А бу жерде мыйзам мындай эле сыртта калып атат да. Мына бардыгын ушуну эмесин көрүп атасыңар. Эми мисалы үчүн бир эле статистиканы айтып коеюн. 2005-24 жылы жалпы берилген бир жылда берилген 388 миллиард сом болуп тур да. А бу жерде жана 15% эле негизсиз дегенде 58 миллиард мыйзамсыз доход алып атат банктар. 15-ті эле чыгарып салсакчы, ал мыйзамсыз ал. Ошону чыгарбай атпайбы жогорку кеңеш азырчы. Булар значит мыйзамды колдогон жери жок да, элди колдогон жери жок. А эгер билими жетишпесе, башка болбосо эмне үчүн жогорку кеңешке барат да? Мына ушунча маселе турса, силер уктуңарбы жогорку кеңеш ушундай теманы обсуждать эткенин? Каякта жөн эле Жок. эптеп эле өзүн көрсөтмөй эле бир суроолор эмелер да. Эми валюта менен берген насыялар. Валюта 20%, почти 12-13 миллиард толку ушудан банктар зарабатывает да. Буяктан биз эми мыйзам бузулуп атат, чырылып атабыз да. Мыйзам бузулуп атат деп. Бирок мыйзам бузулуп дегенибиз менен бу жерде көп адамдар ушунун благасы менен жашап атат да. Акча табып атат. Почти 60-70 миллиард жылда акча табып атат. А силер ойлоп атасыңар, бизди укпайт да. Бирок онун жыйынтыгы болуп атпайбы? Алар жыргап атпайбы? Ой, агай, жыргаганда өткөндө немеде жүрөт го. Интернетке чыкты, имени оптимал. Эми эгер мындай эме кылса эл да мындай. Конституцияда 35-статья берене, муну бардыгын уккансың, мен дайыма айтып жүрөм. Ар бир жаран мамлекеттик органдардын жана алардын кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттеринен же аракетсиздигинен келтирилген зыяндын ордун мамлекеттен өндүрүп алуу укуктуу. Эми бул любой адамдын укугу да. Эгер мыйзам опять дагы мыйзам иштесе да. А мыйзамдуулукту ким коргойт? Мыйзамдуулукту именно мамлекеттик органдар коргойт. А биздин мыйзамды коргогонго бизде эч кандай полномочия жок да. Ар бир мамлекеттик органдардын өзүнө ылайык полномочиясы бар. Туурабы? Тергөөчүнүн өзүнүн полномочиясы, опердин өзүнчө полномочия, башка дегендейчи. Эгер биз мыйзам эле иштесе, эми сунуш кылып атабыз да биз. Улуттук банк тарабынан валюта менен насыя берүүнү толук тыюу салынса. Жогорку пайыздык чендерди жогорку чек менен мыйзамда чектөө. Мыйзам чыгаргыла деп атабыз. Атайын процент боюнча мынча процент ашпасын деп мыйзам чыгар. Андай болсо биздикилер түшүнбөйт экен да. Соттук реформанын алкагында финансалык талаш тартышпа, мына ушул жерде эң маанилүү да. Соттук реформанын алкагында финансалык талаш тартыштар боюнча өзүнчө азизлештирилген сот киргизиле деп атабыз. Мына соттордун эч кимси түшүнбөйт да. Түшүнбөй эле ошо доодон анан бияктан кичине жеке кызыкчылык кылса эле эптеп акчасын алуу үчүн уруп атат да. Силердин үйүңөрдү ham урган жок, бала чакаңар көчөдө калганды ham урган жок, башканы ham урган жок да. Ошон үчүн ушундай эме кыргызып атабыз. Анан 2005-24 жыл аралыгында тартылган зыян боюнча жарандарга компенсация берүү боюнча мамлекеттик фонд түзүлсүн. Жана таможнядан түшпөгөн акчаны разбор кылсын, ошонун ичинен бир 50 миллиардты коюп койсун. Туурабы? Мына азыр эми канча? 800 миллиард деген көп да. Азыр канча жардам сурап кайрылып просто интернетке кирсең киргиң келбейт, туурабы? Бүт эле муктаж адамдар. Анан финансалык сабаттуулук боюнча милдеттүү мамлекеттик программалар киргизиш керек да. Милдеттүү. Илгери эсирногондо баягы саясий анан экономикалык окуу дегендер болчу эле. Ошондой акы төлөп, уюштуруп
Ошо адамдарды билим берүүдөн чыгарышыбыз керек да. Анан эң негизгиси bizde biz bilim берүү системасын оңдобосок болбойт. Дан 27 эмес, ошо мисалы үчүн 100 миллиард берсе, бирөө 27 миллиард болот. Ошондо 100 миңден ашат. Пока ошол мектептин финансирование ар бир окуучуга 200 миңден ашырбасак, биз билим берүүнү оңдой албайбыз. Билим берүүнү оңдосок, саламаттык сактоо мына 30 жылдан бери каерде бир нормальный больница түштү. Бир мына азыр райондо баягы коммуникация бүт бардыгы бар, эскилерди алып туруп эле ошо 2 этаж, 3 этаждардын ордуна 5-6 этаждан салса, бардык нерсе батат да, туурабы? Азыр биздин мына азыр ааламдаштыруу мезгили. Эгер биз азыр оңдолуп түзөлбөсөк, жана болуп атат, анда мындай деп манипуляцияга эме кылбай, биз артка калып кетебиз азыр. Думалыка, билимди оңдосок бизге эмне берет? Ой, келечекте. Билим бул келечек да. Билим келечек. Мына мен ойлоп атам, азыр балдар окуй баштаса, мына биздин илгери биздин ата-энелер ошондой эле. Биздин ата-энелер мектепте окуган эмес да, биз окудук. Биз аркылуу ошо ата-энелер грамотный болду да, кийин мыйзамды түшүндү, башканы түшүндү, туурабы? Эми ондо кандай Демек, келечек болуш үчүн билим болуш керек. Мен жана айтып атпаймынбы? Мамлекет талкалыш үчүн атом бомба ташашынын кереги жок. Бизге ошо атом бомбада кылып, ошо мына 34 жылдан берки эме бомба таштагандай акыбалга келтирип коюптур да. 27 28 миң финансирование окуучу үчүн дагы биз азыр 12 ошон үчүн 4 баягы 4 смена окуса 50-60 каяктан окуу болот, Биз балдарды окутпасак, биз эч нерсеге жетишпейт. Биринчи билим берүү, экинчи здравоохранение акыбалына көрүп атасыңар, бүт элге биз мамлекет эмне үчүн өзү? Мамлекет эл үчүн түзүлгөн. Элге шарт түзүшү. Ошон үчүн бир жактан эл дагы сапатка аракет кылыш керек. Билим алганга аракет кылыш керек. Анан жөн эле эме болуп жүрө бербейчи. Бир-эки кошумча айтып коеюн мен, анан сиз ичине эс алыңыз. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана талкууга катышып жаткандар, канча убакыттан бери Абдымаликке какшап, жүрөгү менен дагы, тили менен дагы чын бүткүл мээси менен айтканды дагы биздин бийлик дөөлдөрү көңүлгө алган жок да. Мен ушул жерде кайрылып кетер элем. Качан гана өлкө жетекчиси мамлекетти оңдойм деп туруп, билимге, саламаттык сактоого, бардык ушул адамзатка керектүү нерсеге көңүл бурмайынча биздин мамлекет оңолбойт экен. Урматтуу Сатырмыр Кожоевич жана Камчек Кыдыршаевич, экөөңүздөр тең абдан жакшы иштерди кылып атасыздар. Бирок сиздер кылган иштер эле адам тагдырын чечпейт экен. Укукту коргобойт экен. Мына ушул биз агайдан угуп жүрүп үйрөнүп атабыз. А сиздер эмне үчүн бул нерсеге маани бербейсиздер? Же мамлекеттин келечеги сиздерге элдин тагдыры, саламаттыкты сактоо, билими бир тыйынбы? Оңдош үчүн эч качан жаныңардагы эле дос, куда сөөктөрүңөрдү жыйнабай, ушуга окшогон билимдүү, тажрыйбалуу, мамлекетти канткенде оңдой турган бүт бардыгына компетенциясы жеткен кадрлардан эмне үчүн жолотпойсуңар? Бул келечек эртең үдөмүк бойдон калды. Биз сиздерге коңгуроо таштап жатабыз. Сиздерге бир жардам иретинде биз жем таштап атабыз. Келгиле, мындай билимдүүлөр бар. Мүмкенде мамлекет оңолот, мүмкенде бюджет оңолот. Бул эле мактап коюп, бири-бирибизди сен жакшысың, сен прожекторсуң, сен айсың, сен күнсүң деген менен мамлекет оңолбойт. Мамлекет азыр туңгуюкка толук бойдон капталып калды. Мен агайдын сөзүн угуп, жанында жүрүп, окуучусу катары көргөн нерсемди билимге таянып, угуп айтып жатам. Мына ушул жерде айта керек мен да кошумча кылып коеюн. Азыр мен бир өтөлө бүтүрөйүн. Ушул жерде отургандардын бардыгы мыйзамсыздыктын курмандыгы болуп отурат. Мына жогорку кеңеште кандай талкууга алып чыгып, ошол жерде эмнелерди гана оозларына, кулагына, барына, көкүрөгүнө салып бергенде, кайра ушул жакшы нерселерди угуп, ушунан жыйынтык чыгарууга коркот. Сиздер калп мактап жүрүп, жок нерсени бар кылып жүрүп, мамлекетти сазга апарып жатасыздар. Мунун келечеги өтө жаман, кооптуу.
33 жылда болбогон иштер болуп жатат дейсиздер, туура. Бирок укук мынчалык тебеленген эмес, мыйзамсыздык мынчалык болгон эмес. Мен ушул төгөрө столдон пайдаланып туруп, урматтуу Сүйүн мырза, сиз дагы эле ошол өзүңүз зам министр, ички иштер министринин орун басарлыгынан кетпегендей мамиле кылып атасыз. Канча жолу кайрылдык. Жигиттин сөз өлгүчө өзү өлсүн деген сөз бар. Мен катуу айткан болсом, мен ушуга мажбур болдум. Себеби 50 адам сыртта какшап турат. Ушуларды кабыл алып үнүн угуп коюңуз десем, макул. Мен кабыл алам деп туруп, эфирде кеткен, бүт ютубтарда турат. Эфирден кеткенден кийин, түз эфирден кеткенден кийин сиз чыгып алып, мен кабыл албайм, сизди гана кабыл алыңыз. Менде маселе жок болчу. Менин сотто дагы, банкта дагы бир дагы ишим жок. Мендей болуп, элге күйүп, элдин үнүн жеткирип алып барсак, элди алдаган жогорку кеңештин болгондо да мыйзамдуулукту сактоо жана укукту коргоо комитеттин төрагасы сиздин мына кылганыңыз, сиз балким ойлоп аткандырсыз, мен алдап койдум деп, бирок түбөлүк элдин убалына калып отурасыз. Биз билебиз, сиздерсиз эле биз жибергенбиз ошол инстанцияларга, прокуратурага, УКМКга, МВДга бүт барын, а сиздерге жиберген. Биз мыйзамдуулукту көзөмөлдөй турган жогорку кеңештин төрагасына жазылган каттарыбыз кайра эле барат. Ошол биз жиберген. Муну менен элдин убалына калдыңыздар. Менин айтайын дегеним, мындан аркы шайлоодо биз партиялык система менен дагы, башка менен болсо дагы сабаттууларды шайламайынча биздин мамлекетте эч качан мыйзамдуулук болбойт. Мен дагы кичине кошумча кылып кетейин, сунуш катары. Мына сол жерде Алдымалике башта жарым